23 бөлүм. Ошондо Билам Балакка мага бул жерге 7 курмандык чалынуучу жай орнотуп, 7 букачар, 7 кочкор даярдап бер деди. Балак Билам айткандай кылды. Ар бир курмандык чалынуучу жайда Балак менен Билам бирден букачар, бирден кочкор чалышты. Анан Билам Балакка бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңдын жанында туруп тур, мен барып келейин. Балким Теңир мага жолугар, ал мага эмнени айтса, ошону сага айтам деп айтып, бийик жерге чыгып кетти. Ошондо Кудай Биламга жолукту. Билам Кудайга: "Мен 7 курмандык чалынуучу жай орнотуп, ар бир курмандык чалынуучу жайда бирден букачар, бирден кочкор чалдым" деди. Ошондо Теңир Биламдын айтчу сөзүн оозуна салып, Балакка кайра барып ушул сөздөрдү айт деди. Билам Балакка кайтып келсе, ал өзүнүн бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгынын жанында Маап төрөлөр менен туруптур. Ошондо Билам мындай деди: "Маап падышасы Балак мени Месопотамиядан, чыгыш тоолорунан алдырып алып, кел Жакыпты каргап бер, кел Исраил элин каргап бер" деди. Кудай аны каргабаса, мен аны кантип каргайын? Теңир ага жамандык кылбаса, мен ага кантип жамандык кылайын? Мен аны аскалардын чокусунан көрүп турам, адырлардын башынан карап турам. Бул өзүнчө жашаган, эсепке кирбеген эл экен. Кумдай сансыз Жакыпты ким санап чыгат да, Исраилдин 4/1 бөлүгүн ким эсептеп чыгат? Ошол адил адамдар өлгөн сыяктуу өлсөм экен, күнүм ошолордуку сыяктуу эле бүтсө экен. Ошондо Балак Биламга: "Бул эмне кылганың? Мен сени кас душмандарымды каргап берсин деп алдырбадым беле? Сен болсо бата берип жатасың" деди. Билам болсо: "Теңир оозума эмнени салса, мен так ошону айтышым керек эмеспи" деп жооп берди. Балак ага: "Жүр мени менен башка жерге. Сен ал элди ошол жерден көрөсүң, бирок бүт бойдон көрбөйсүң, бир бөлүгүн гана көрөсүң. Ошол жерден каргап бер" деди. Анан аны Пизги тоосунун чокусундагы сакчылар турган жерге алып келип, 7 курмандык чалынуучу жай орнотуп, ар бир курмандык чалынуучу жайда бирден букачар, бирден кочкор чалды. Ошондо Билам Балакка: "Ушул жерде бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңдын жанында туруп тур. Мен болсо тигил жака Кудай менен жолукканы барып келейин" деди. Теңир Биламга жолугуп, айтаар сөзүн оозуна салып, Балакка кайра барып ушул сөздөрдү айт деди. Ал кайра келсе, Балак өзүнүн бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгынын жанында Маап төрөлөр менен туруптур. Ошондо Балак андан: "Теңир эмне деп айтты?" деп сурады. Ал мындай сөздөрдү айтты: "Тур, Балак, мени ук, Сипор уулу, сөзүмө кулак сал. Калп айткыдай Кудай адам эмес, өзгөрүлүп кеткидей, Кудай адам баласы эмес. Ал айтканын аткарбай коймок беле? Ал дегенин кылбай коймок беле? Мына мен бата бере баштадым, анткени ал өзү бата берип жатат. Ошондуктан мен муну өзгөртө албайм. Жакыптын башына мүшкүл түшөрү көрүнбөйт, Исраилдин башына бакытсыздык келери билинбейт. Кудай анын Теңири, аны менен Исраилдан падыша Сурнайнын үнү чыгат. Аларды Мисирден Кудай алып чыккан, алардын күчү буйволдун күчүндөй. Жакыпка эч кандай көз байлоочулук таасир этпейт, Исраилга сыйкыр таасир этпейт. Өз учурунда Жакып тууралуу, Исраил тууралуу карагылач Кудай кандай укмуштарды жаратты деп айтышат. Бул эл ургаач арстандай комдонуп, эркек арстандай турду. Эми ал олжоосун басып жемейинче, жайлаганынын канына канмайынча жатпайт." Балак Биламга мындай деди: "Аны каргабасаң каргабай эле кой, бата бербесең бербей эле кой." Билам Балакка мындай деп жооп берди: "Теңир мага эмнени айтса, ошону аткарам деп мен сага айтпадым беле?" Ошондо Балак Биламга: "Жүр, мен сени башка жерге алып барайын. Балким бул Кудайга жагар, ошол жактан элди каргап берерсиң" деди. Анан Балак Биламды чөлдү караган Пейор тоосунун чокусуна алып чыкты. Билам Балакка: "Мага ушул жерге 7 курмандык чалынуучу жай орнотуп, 7 букачар, 7 кочкор даярдап бер" деди. Балак Билам айткандай кылып, ар бир курмандык чалынуучу жайда бирден букачар, бирден кочкор чалды. 63 забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Кудай, сыйынуумду ук. Өмүрүмдү душмандын коркутуусунан сакта. Мени бузукулардын арам ойлорунан, зулумдардын козголоңунан жашырып кой. Алар тилдерин кылычтай курчутуп, заар сөздөрүн жебедей тартып турушат. Күнөөсүздү жашыруун атып өлтүрүшөт. Аны күтүлбөгөн жерден атышат. Коркконду да билишпейт. Алар арам ойлорун ишке ашыруу үчүн бекем турушат. Жашыруун тузак салууну кеңешишет. Ким көрмөгө эле дешет. Жалган нерселерди ойлоп таап, талдоо артынан талдоо жүргүзүп, атүгүл адамдын ички дүйнөсүнө чейин, жүрөгүнүн түпкүрүнө чейин изилдешет. Бирок Кудай аларды жебе менен кыйратат. Алар күтүлбөгөн жерден өлүшөт. Алар өздөрүнүн тили менен өздөрүн кыйратышат. Аларды көргөндөр качышат. Адамдардын баары коркуп, Кудайдын иштерин жарыя кылышат. Ошондо алар бул анын иш экенин түшүнүшөт. Ал эми адил адам болсо, Теңирден кубаныч алат, ага таянат. Жүрөгү тазалардын баары аны менен мактанышат. 64 забур. Ырчылар тобунун башчысына ырдоо үчүн Дөөттүн забуру.
Кудайым, Сиондогу даңк сага таандык. Иерусалимде сага убада берип жатышат. Сен сыйынууну угасың. Ар бир адам сага келип жатат. Мыйзамсыз иштер мени кыйнап жатат. Кылмышыбызды сен өзүң тазалайсың. Сен тандап алган, өзүңдүн үйүңдө жашаш үчүн өзүңө жакындаткан адам бактылуу. Биз сенин үйүңдүн, сенин ыйык ибадатканаңдын баталарына тоёбуз. Адилет сотто коркунучтуу болгон Кудай, бизге кулак сал. Биздин куткаруучубуз төгөрөктүн төрт бурчунун, алыскы деңиздегилердин үмүтү сенсиң. Өз күчү менен тоолорду тургузган, кудурет менен курчанган, деңиздердин шуулдагын, алардын толкундарын, элдердин козголоңдорун токтоткон сенсиң. Сенин кереметтериңен бүт жер жүзүндө жашагандар коркушат. Эртең менен да кечинде да өзүң даңкталасың. Жерге түшүп, анын суусунун кандырасың, аны мол түшүмгө байытасың. Сенин дарыяларың сууларга толгон жерден дам бересиң. Анткени жерди ошондой кылып жараткансың. Анын бороздорун кандырасың, өңгүл-дөңгүл жерлерин түздөйсүң, жамгыр суусу менен жибитесиң, өсүмдүктөрүнө батаңды бересиң, жай айын берекеңе бөлөйсүң. Сен баскан жерлерден май төгүлүп турат, чөлдөрүңөн май төгүлөт, адырлар кубанычка бөлөнүшөт, жайыттар малга толот, өрөөөндөр дан жамынат, бардыгы кубанып ырдашат. 13 бөлүм. Бабыл тууралуу Амос уулу Ышаянын пайгамбарчылыгы. Токою жок тоонун үстүндө туу көтөргүлө, катуу кыйкыргыла, аларга колу булгагыла. Алар төрөлөрдүн дарбазаларына киришсин. Мен өзүмдүн тандалгандарыма буйрук берип, өзүмдүн бүт каарымды төгүш үчүн менин улуулугума кубанып жаткан күчтүүлөрүмдү чакырдым. Тоолордон чыккан ызы чуу көп сандаган элдин, падышачылыктардын жана чогулган элдердин козголоңдуу ызы чуусуна окшош. Себайот теңир согуш аскерлерин карап турат. Бүт жерди кыйратыш үчүн эң алыскы өлкөлөрдөн, асмандын эң четинен теңир жана анын каарынын куралы келе жатат. Ыйлагыла, анткени теңирдин күнү жакын калды. Ал кудуреттүүнүн кыйратуучу күчү катарында келе жатат. Ошондуктан бардыгынын колдору шалдайды. Бардык адамдардын жүрөгү суу жүрөк болуп калды. Алардын үрөйү учуп, калтырап, онтоп жатышат. Төрөп жаткан аялдай кыйналып жатышат, бири-бирин таң калуу менен карашат. Жүздөрү оттой жанат. Мына жерди чөлгө айлантыш үчүн, андагы күнөөкөрлөрдү кырыш үчүн, ачууга, жалындаган каарга толгон теңирдин ырайымсыз күнү келе жатат. Асмандагы жылдыздар, топ жылдыздар өз жарыгын бербей калат. Күн чыгаары менен өчөт, ай өз жарыгын чачпай калат. Мен дүйнөнү жаман иштери үчүн, мыйзамсыздарды мыйзамсыздыктар үчүн жасалайм. Текеберлердин акылды суунганын токтотом. Эзүүчүлөрдүн менсингендигин басам. Адамдарды таза алтындан кымбат кылам, эркектерди опирдин таза алтынынан кымбат кылам. Ал үчүн асманды солкулдатам, жер Себайот теңирдин ачуусунан, анын каары жалындаган күнү ордунан жылат. Ошондо ар бир адам аңчыдан качкан жейрендей жана ээси таштап кеткен койлордой болуп өз элине кайрылат. Ар бир адам өз жерине качып барат. Бирок колго түшкөн адам жебеге сайылат, кармалган адам кылычтан өлөт. Алардын көз алдында наристелерин өлтүрүшөт, үйлөрүн талап тоношот, аялдарынын абийирин төгүшөт. Мына мен аларга каршы күмүштү баалабаган, алтынга кызыкпаган мадайлыктарды көтөрөм. Алардын жаалары уландарды өлтүрөт, боюнда бар аялдарды аябайт. Алардын көздөрү жаш балдарга боору урубайт. Ошентип падышачылыктардын көркү, каздимдердин сыймыгы болгон Бабылды Кудай Содом менен Амордой кылып кулатат. Ал жерге эч ким эч качан көчүп барбайт. Ал жерде түбөлүккө эч ким жашабайт. Ал жерге аравиялык адам чатырын тикпейт. Ал жерге койчулар койлорун жайышпайт. Бирок ал жерде чөл жырткычтары жашайт. Алардын үйлөрүнө үкүлөр толот. Төө куштар уя салышат, жапайы текелер секирип жүрөт. Алардын падыша сарайларында чөөлөр, көңүл ачуучу үйлөрүндө карышкырлар улуйт. Ыйык элчи Петрдин 1 каты. 1 бөлүм. Иса Машаяктын элчиси Петрден Понтко, Галатияга, Каппадокияга, Асияга жана Битинияга тараган, ошол жерлерде келгин болуп жашап жаткан, Кудай Атанын алдын ала билүүсү боюнча рухтун ыйыктоосу менен тил алуу үчүн жана Иса Машаяктын кан аркылуу тазалануу үчүн тандалгандарга салам. Кудай силерге мындан арыда ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Теңирибиз Иса Машаяктын Кудайы жана Атасы даңкталсын. Анткени ал Иса Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт берүү үчүн
асманда сакталган чирибес таза соолгус мураска ээ кылуу үчүн бизди өзүнүн улуу ырайымы менен кайрадан төрөлттү. Акыркы убакта айкын көрүнүүгө даяр турган куткарылууга ээ болууңар үчүн силер ишениңер аркылуу Кудайдын күчү менен корголуп турасыңар. Мына ошондуктан азыр ар кандай сыноолордон бир аз кыйналышыңар керек болсо да, ошол үмүт менен кубаңгыла. Анткени сыналган ишенимиңер от менен тазаланса да жок болуп кетчү алтындан баалуу. Иса Машаяк келгенде сыналган ошол ишенимиңер силерди мактоого, урмат-сыйга, атак, даңкка ээ кылат. Силер аны көрбөсөңөр да сүйөсүңөр. Азыр дагы көрбөй туруп ишенип, сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Анткени ишенимиңердин максатына, жаныңардын куткарылышына жетесиңер. Силерге ырайым көрсөтө тургандыгы жөнүндө пайгамбарчылык кылган пайгамбарлар ушул куткарылууну ынтаалуулук менен изилдешкен. Машаяктын тарта турган азаптарын жана алардан кийин даңк коштору жөнүндө өздөрүндөгү Машаяктын руху алдын ала күбөлөндүрткөндө кайсы жана кандай убакытты көрсөткөндүгүн алар изилдешкен. Асмандан жиберилген ыйык рухтун күчү менен жакшы кабар таратуучулар аркылуу азыр силерге жар салынып жаткан жакшы кабар алардын өздөрүнө эмес, бизге тиешелүү экендиги аларга белгилүү болгон. Муну периштелер да өз көздөрү менен көргүлөрү келген. Ошондуктан бир туугандар, акыл оюңар иш аракетте даяр болсун, сергек болгула. Иса Машаяк келгенде силерге көрсөтүлө турган ырайымга толук үмүттөнгүлө. Билбестиктен баткан мурунку кумарларыңарга кайрадан ыгалбагыла. Тескерисинче тил алуу үчүн тандалган балдар катары. Бардык жүрүш-турушуңар ыйык болсун, анткени силерди чакырып алган Кудай ыйык. Себеби ыйык жазууда ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын деп жазылган. Ар бир адамды ишине жараша бет карамалык кылбастан соттоочу Кудайды ата деп жатсаңар, анда келген катары жашап жаткан убактыңарды коркунуч менен өткөргүлө. Анткени муундан муунга өтүп келе жаткан түйшүктүү жашоодон силер жок болуп кетчү күмүш же алтын менен эмес, кемчиликсиз таза козунун Машаяктын кымбат баалуу каны аркылуу куткарылгандыгыңарды билесиңер. Ал дүйнө жаратылы электен мурун эле дайындалган, бирок силер үчүн убакыттын акырында келди. Силер ал аркылуу Кудайга ишенип жатасыңар. Кудайга ишенип андан үмүттөнүшүңөр үчүн Кудай аны өлгөндөрдүн арасынан тирилтип даңктады. Бир туугандык таза сүйүүгө ээ болуу үчүн рух аркылуу чындыкка тил алуу менен жаныңарды тазалап, бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө. Себеби силер чирий турган уруктан эмес, чирибей турган, Кудайдын түбөлүк кала турган тирүү сөз аркылуу кайрадан төрөлдүңөр. Анткени ар бир адам чөп сыяктуу, анын даңкы да талаа гүлүндөй, чөп куурайт, гүл соолуйт. Ал эми Теңирдин сөзү түбөлүк калат. Бул сөз болсо силерге жарыяланган сөз.